Çıkar. Uzakta. Süzüp ketip olғансың. Süzüp кеткен байқай қалған, қайра келіп іздеп таппай қалған. Менің ойым, потому что мен по факту барып эмелерди көрдім, бирок бул жакта арыктан адамдын денеси бул жакка өтпөйт. Кара Суу районунда мындан 2 күн мурда жол кырсыгы катталып, 66 жаштагы аялдын сөөгү дал ушул суунун жанынан табылган. Кылмышка шектүү аялды унаа менен сүзүп, окуя болгон жерден из жашырып качып кеткен. Маркумдун жакындарынын айтымында кылмышка шектүү кылмышын жашыруу максатында дал ушул сууга аялды сүзүп таштап жиберген дешет. Маркум Манзура Махматжанованын жансыз денесинин каналарктан табылганы жакындарынын күдүкөйлөрүн жараткан. Анткени кырсык унаа жолдо катталганы менен жансыз дене райондун аймагында тал аркылуу агып өткөн канал-арыктын четинен табылган. Бул жактан сүзүп, мен ойлоп атам, машинага салып, алып кетип, ошо нарактан эмеге салып барганда болуп ойлоп атам, наркы аркачы. Анан дагы менге шектүү нерсе, машинада апам чоң аял болгон 90 килограмм болса, бир адам мындай жөн эле тарта албайт да, мындай машинага жүктөй албайт да. Анан кече эксперт келди, эми бул жактан түшпөгөн деп атат да. Оям көрүп бул жактан түшпөгөн эже деп атат да. Мындан улам шектүү кылмышын жашыруу үчүн суга таштап, из жашырууга үлгүргөн дешет. Учурда аялдын өлүмүнө тиешеси бар 30 жаштагы жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Ал кырсык капыстан орун алганын, рулду башкарып баратканда уктап кеткенин себеп кылды. Бирок сөөктү суга агызып жиберген дегенге макул эмес, анткени из жашырууга аракет кылып, бирок кайра артка кайтып барганын, ал учурда сүзүп кеткен аялды таппай калганын айтууда. Бизге аэропортко барат. Уктап кетип бир адамды сүзүп кеткен. Süzüp ketip olғансың. Сүзүп кеткен байкай калган, кайра келип издеп таппай калган. Буга чейин соттолгонсуңбу? Жок. Соттолбогонсуң. Жок. Маркум Кара Суу районунун тургуну, ал күн сайын Нурдар айылын жөө басып кыдырчу дешет жакындары. Адаттагыдай эрте менен чыгып кеткен, көп өтпөй кырсыгы орун алып, жансыз денеси табылган. Алар кылмышка шектүү айдоочу тиешелүү жазасын алышы керек дешет. Мына жерде биз 2 күндөн кийин келдик да. Бул жакта баягы фарнын шишенин сынктарыны тазалаган. Бирок келип баягы нерселерди жашырган да, скрит эткен да. Biz uşakta gördüm, men de сүрөттөрү бар, видеого тартып алдым. Баягы жыйнап, жал тазалап, бичеге топ койгон чысыңтарды. Ошо ойдан калбаган да. Местен жашырган да, менин оюмча. Ошо. Эми ошо боюнча биз бир мизам чегенде бир ошо бир халыс карап, эме кылып беришин суранабыз. Шектүүгө карата азыр бир гана 144-чү берене коркунучта калтыруу менен кылмыш иши ачылган. Экспертизанын жыйынтыгы менен дагы башка оор беренелер менен алмашышы мүмкүндүгү айтылат. Маалымат Кара Суу Реевдин кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталып, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 144-чү берененин негизинде кылмыш иши козголгон. Жансыз дененин эмнеден каза болгондугун жана денесинин жаракаттарынын оордугун деңгээлин аныктоо максатында жана автоунаага карата тийиштүү экспертизалар дайындалган. Бүгүнкү учурда тергөө амалдары уланып. Эске салсак, облус аймагында үстүбүздөгү жылдын 5 айында 29 жаран жол кырсыгынан каза болгон. Алмагүл Байкызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.